вакытка туруп калсам мен үчүн жаңы төрөлгөндөй эле болсом керек да, мындай жаңы жашоо баштап, Кудай кааласа жакшы күндөрдү өткөргүм келет да, Алла буйрсачы. Кудайым жеткизсин. Ерікіммен ұстанып кетемін, сен жалынып кетемін. Мынай жұрт. Эми бул акыбалды мен душманыма да каалабайм да. Бул нерсе мен буга чейин ошо Москвага барып келип жүрүп иштегем, өзүм медколлежде бүткөнмүн, Жалал абадтын больницасында иштегем да. Кийин башка бир досторду таптым. Эми ал достор мындай эстен кеткис достор да аларчы. Жакшы, кандай Руслан? Жакшы ака. Мен сол жакшыбы? Жакшы көрүпсүзбү? Жакшы, Жакшы калдыңызбы? Шүгүр, Кудайга шүгүр. Алла разы болсун ака. Эңизге. Өзүң кандайсың, жакшы? Жакшы, рахмат ака. Жакшы көрүңүз. Шүгүр. Мен ошо Акматали уулу Карабек 1990-жылы туулгам. Ошо 2021-жылы январь айында ошо сосед айылыбызда улак болгон экен, ошого балдар менен тамашага бара калып, ошондо мен эңкейип улакты көтөрөйүн дегенде ошо ат менен келип удуруп, ошо мойнуман 5-6 онутка сынып, ошондо жүлүнгө доо кеткен экен да. Ошондо жүлүнгө доо кетип, анан Жалал абадтын больницасына алып барып операция кылып, үйдө 1 ай жаттым операциядан кийин. Операциядан үйгө келип да 1 жыл жатып, анан немелерге биракка көрүнө баштадым, немелерге больницаларга. WhatsApp'tan чалып, видеобуздан чалып, мени көрүштү, состояниямды көрүп, ошо сага ошо неме чипти койсо болот экен деди, стимуляцияны. После операция 70-80% неме беребиз деди, кепилдик, что немеге деди, путуң кыймылдап, неме путуңа турушуңа деди. Ошого азыр эми кыргыз элине ошо жардам сурап неме болот, кайрылып атам, ошо Азамат Байматовго кайрылып чакырып, неме ошо элге жеткизип бересизби деп, ошону каражаттын жоктугунан ошого аракет кылып, эми ошол эми акыркы шанс болуп атат да мен үчүнчү. Азыр мен 2021-жылгам да, уже 4 жылга кетип атат. 4 жылга жакындап атат уже. Мына келаткан январь айы 4 жыл болот да ровно. 4 жылдан бери бир жакшы жылыш болбой жатты. Барбаган жер калбады. Каерде эмнени уксак барабыз, көрүнөбүз. Эч айла кетти да. Анан айтсаң, Карабек, үйлөнгөнсүң да бала чага? Үйлөнгөм, 2 балам бар. Чоңум 4 жаш, кичинекейим 2 жаш. 2 уулум бар азыр. Эми бул акыбалды мен душманыма да каалабайм да. Бул нерсе мен буга чейин ошо Москвага барып келип жүрүп иштегем, өзүм медколлежде бүткөнмүн, Жалал абадтын больницасында иштегем. Кийин Коч Котоодо иштедим, массажист болуп. Андан кийин жаштарга жүрүп ушундай акыбалга калып калсаң, бул мындай башка эле бир чөйрөгө келип калгандай экенсиң да, бир мындай мурунку таанышып сүйлөшүп жүргөн тааныштарың жок болот экен. Алар жок, азыр мисалы мурунку немелерим тааныштарым жок азырчы. Эми азыр жыгылып травма алгандан кийин башка бир тааныштар таптым да, башка бир досторду таптым. Эми ал достор мындай эстен кеткис достор да аларчы. Анан мурунку тааныштарым алар уже жок. Азыр эми бул нерсени эч кимге каалабайм да. Bunday нерсени эч ким башына салбасын да. Эми ал мен басып калган болсом отурбайт да болчумун. Ушундай болушунча иштер кылып, мындай элге жардам тийсин деп, ушундай билбейм, мына арамзалык жок болбаса керек го дейм да. 4 жыл жатып көп нерсени көрдүм, көп түшүндүм. Оор нерсени көрдүм, мисалы ушундай. Ар кимден ар кандай сөз уктум, чечимдачы. Эми сен
жатып alıp деген сөздөр болotчu. Ар кандай сөз чыгат экен эми. Аны өзүң жакындарың кандай болот экенсин анчы. Анан бул нерсени эч кимге деле каалабайм чындачы. Бул путка туруп калсам мен үчүн бир жаңы төрөлгөндөй эле болсом керек да мындай. Жаңы жашоо баштап, Кудай кааласа жакшы күндөрдү өткөргүм келет да, алдачы буйрсачы. Кудайым жеткизсин. Анда алсаңар бай экөөнү. Агыл ошону. Ошону алып Же? мен Айма. ушула карайт да жээндарим. Атың ким сен? Эсен тур. Эсен тур. Сен Тайкенге жардам берет экенсиң да ушинтип, э? Канчадасың? 13'te. 13-тесиң, э? Ушинтип күн эметкенде келип Тайкенге жардам берип турбайсың бе? Кана кантип жардам бересиң ана? Көрсөтчү. Пут таң мене. Мына тарсаңар экен, э. Мына тартырсак. Ана бүү ана бек бүү кой, э. Мына ошо так. Бут өзүңө тартып кетеби? Бүгүлөр атыш. Ооба. Ошо таң. Жакшылап тоок кылып. Кээде баягы түзөйүн дегенде чоң адамдын күчү жетпей калатчы. Мындай тырышып калат. Анан татынып тепкенде эми чоң адамды отурса болот да. Ушундай мындай кайра неме экенде катуу неме болгондо иштегендечи. Beni antrenat evet. Бир күндө канча убакта бир ушинтип турасың болчу төшөктөн? Нон бир жарым саат, 2 саат таңгандан буттан чымырап кететчи. Анан кайра чечем мен. Күнүнө ушундай барып күнүнө да? Күндүгө ооба. Күндүгө ушундай неме тандырам да. Муну тандырып алсаң бутум силкий беретчи. Силкий берет, тебе берет да жана чипчи. Бутунда Тыш жата албайсың да. Бутта мындай чувство барбы мындай? Чувство бар, ооба, полис сезим бар. Сайса, Ооба, полис сезет, ооба. үшүгөндү менен сезет, э? Ооба. Бирок ал жуунганда неме сезбейт да, мына ысык музак сезбейтчи. Ба тийгендечи. Ошону тартсам. Жогору акылды боласың кичине. Yok. Эми тартчы. Tamam. Ondan sonra turamaya sağım koyasın da esen tur. Şonu karap tangalarla tez olupçu. Şey kopmaz. Dur taksi. Dur başını. Peki. Şunu turamaya bu aldı. Allah. Taptı burada. Şunu da aldı. Эсен тур канча убакта бир келип ушинтип жардамдашасың? Kankulda yem pasan oldu değil mi? Nime çoğ olam. Bu diyor özün oğlum. Aa, çoğ olam. Var. Oskayam koşu alışıp karışatı da bultura. Çaşpasayam жақсы айтқанын қылып тұрады жақсы. Эсен тур. Кетпейді. Чакырган тайнең чакырганда келдиң келбей ушинтпейсиңби? Жок, э? Келесиңби дайымсы? Ооба. Bizde böyle saç fırsat. Oraya tane mor attı, tane kuyum attı. Мына бұттап точно. Болды. Ушинтип тур. Тага сиз Кудай буйруса басып кетесиз. Құда қаласа женім. Қаласа басып кетеміз бұйырса женім. Мен дайым сиздин жардамдашам. Ушу басып кеткичи. Құда қаласа женім. Тага буйруса жашабыт. Canım. Ата ташы болот, башы кетет. Құда қаласа олым басып кетем, олыма? Ал қалды балама? Басып кетеміз, олым чоғы еште жүреді деділеш, ба? Азамат олымна мен. Кым башы кетет, ошық бат.
Marajnal bereme olma par wa. Atam yaşta patarısı. Ha bataqla dua qiladi. Qana? Pata bandunum. Qana atı dua qilib. Atam yaşa koymasa koyç. Atadaşı bu dedet. Anam başı dedet. O men koy. O men koy. Wa zamatlam. O men koy. Bilmiyorum bir şey bayağı nime bir getirip gelip. Elispi. O Yeriniz yer ver var. vay boşa bir rakı bergen bakış. Şirketli bunu. Putar söyleyeyim. Çok bir şey oturlar atla olsa. Oturlar. Bugün atla olsa. Oh. Şunda tüz ol, tüz ol. Akımatı men de uşun akı bergen bir şey uşa bala gelip görüp. Ke esentim oldu. Neme kıl? Gel raskan balam. Esen dur. Tatmış ne arkamdan Allah'ın. Ha yiyeyim hadi. Tına kaydı. Tanrı sev koy. Sonra diye koş. O yüzden balış alas balış niye koy? Ha, balış. Sen o put çeçkin çıkıp. Çeçpese çalmayız da. Bir mi ilk başta çaldı. Peki. Onun şu ilk başına. 8 sekund toplaştıktan. Ушундай жерде немен айтып койсоң ошо эме карайт. О. Ушинтип бир мен туруп эшикке чыгышыма бир канча адамдардын жардамы менен чыгам. Ha. Şu men şu eşke çırışında şu 3-4 adam neme jardan men çıgam da. Çoğ adam bolsa da kıyın eken üydöçü. Jetli çoğra adam olsa ödüle kötörüp otuzgot. Bular baş jaş balдар üçün eptep narayağından kötörüp bir yandan tütüşüp eptep oturuşat bular dagıçı. Men tatasına bir kaldıçı. Canağına al. Sen onu al koyun arka. Bismillah. Hoppa. Tatar tatar. Arka arka tamam şimdi. Arka. Daha. Gittik. Hoppa. Arka ötesini dur. Başka olsun diye. Başka düğme. Tamam kaldı. Tatar. Daha. Reki. Üstüne daha tatar. Başka Baş tatlı sen tatlı men esen dur men. Arka tatlı sen. Tatlı sen arka. Bol bol. Bol. Ne? Çara koyun tar mı? Çara koydun? Dur. Ne bas. Ne putkisine kadar dur la şimdi. Arkayı da işte. Bol dem. Putun sağlayayım. Peki al. Salın yakalam. Put kadar şu bak işte. O putuna gözüm yakal. Kıynap kadar oturganda ne geçti? Başıma aylam geçti. Put böyle sanıymış. Ne böyle mi ona? Ne put böyle atsak. Atakın da tak. Tecrübe peki. Ben tatlı. Ama tutun apa. Ayo jauh tuh jangan. Al işte. Kotar koy ya. Numune gelişler kıyma okulatlar.
Kolun bergenim yok. Kaç. Kaç bunu. Ay. Wow. Şunu bilemde bu kaç kedi. Ay kolun bergenim var. Katto gedikte gede. Onu da tutsayra kol berlenge. Aldılar böyle. İşte. Ay kolun bergenim dedi. Geliyor. Tavuklarım da o. But qaganda эме көңүлгө жасай аласың. But жака. Жоқ, бутма бунда жоқ. Бутма жаңа электрический неме бар. Бедине жер İşte бар. öyle bir var. Ошону тебем да. Hayvanlar Токко zaten. сайып коюп, ток менен тебем аны же. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, журтум, замандаштар, баарыңыздарга салам жолдойбуз. Бирок бүгүнкү күндө Кайрымдуу Бол коомдук фонд деп, бул фонддун түптөлгөндүгүнө бүгүнкү күндө 7 жылга болуп отурат. Бирок 7 жыл аралыгында эмне деген кайрылуулар, анан азыр мына Карабек мекендешиме келип жанында отуруп, мындай жан дүйнө эзилбей койбойт да эми мындай бул экрандан алыстабай бир Аллах Таалага чексиз шүгүрчүлүктү айтып, Кудайга ушунчалык шүгүрчүлүктү айтып, бир Кудай берген убакытты бир аз бөлүп көңүлдү буруп койсоңуздар, анткени катар деле ойноп күлүп, чуркап, ошо Москва элдин буту жеткен Москвага барып иштеп, ошондой аракеттер жасап, жакшынакай үйлөнүп айланып, атаны энени кубандырайын, үйлүү жайлуу болоюн, элдин катарында болоюн деген Карабек бүгүнкү күндө мына ушундай сыноо дүйнөсүндө Аллах Таала бир сыноону берип да сынайт экен, алып да сынайт экен да. Ошон үчүн азыр Карабектин минтип төшөктө жатканына, 4 дубалдын ортосуна жатканына 4 жылга чамалуу убакыт болуп калыптыр достор. 2 уулу бар экен. Бүгүнкү күндө моундай караңызчы, моундай эмени артынып, анан басып кетиштин аракетин жасап жаткан бул замандашыбызга эмне кылышыбыз керек? Анткени Пайгамбар алейхисалам деле айткан го, өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө каала депчи. Азыр Карабектин айтып аткан сөздөрүн угуп алып, чынында жүрөк бир эме болот экен да, мындай бир. Ушу басканды сагындым дейт. 4 жылдан бери ушу жата берип, аябай зарыктым, Азамат байке. 34 жаштагы бул Карабектин кайрылуусу. Эми мен айтайын дегеним, достор, келгиле, менин колуман келгенин мен жасайын, акылым жетишинче аракет кылайлы. Сиз көрүп туруп, сиздер кайдыгер болбой, ушу 3 күнчөлүк өмүрдө жакшылык кылсак кылбасак бул өмүр өтүп жатат. Бирок колубуздан келген жакшылыкты аянбай кылып, жакшылык кылып койсок, кол сунуп койсок, мына бул жашында турган эненин көзүнөн кайгынын көз жашы агып, уулунун ушундай кыйналганын көрүп, уулунун кыйналганынан эселеп кыйналып аткан эне отурат. Ушул эненин батасын алып, Карабектин ушул жакшырып кетишине себепкер болуп, эртең бул үйдө башка адамдар да кайрылып туруп, жакшырып, кайра сүйүнүчтүү, кубанычты биз бөлүшүп жатабыз да. Мына бүгүн мен Жалал Абадка да келип, мына бир канча мекендештери жакшырып келгендин үйүнө барып, сүйүнүчтөр тартайлы деп, мына ушундай сапардамын. Бирок мына ушул Карабекке дагы мен айткым келет, ошолордой болуп жакшырып, сүйүнүчтө болушун тилектеш болойлу. Мына азыр мындай бул сыноо дүйнөсүндө аябай мындай бир ойлондурбай койбойт экен да, достор. Ошон үчүн күтүүсүздөн кимди кайсы күн күтүп турат, ким билет. Мына көз ачып жумганча эле канчалаган адамдар өтүп кетип атат, канчалаган адамдар төшөктө жатып калып атат, канча адамдар төшөктөгү адамдар жакшырып атат. Ар кандай тагдырдын мындай эмеси агымы да агып атабыз да. Ошон үчүн сиздерге мен ишенем, биринчи Кудайдан. Аллах Таала ушундай кадыр зат, берип сынаган, алып сынап, жокчулук менен, барчылык менен жараткан сынайт экен жашообузду. Анан ошон үчүн ушундай сыноо майданында кел мекендеш. Биз сиздерди жөн гана жакшылык кылууга чакырабыз. Мына колубуздан келген жакшылыкты аянбайлы. Карабекти мен деле тааныбайм. Сиз деле тааныбайсыз. Бирок биз тааныбасак дагы алыс болсок, алысты жакын кыла тургандардан болуп, ушундай жакшылык кылгандын аракетинде болойлу. Аллах Таала эртелээк шифасын берсин Карабек. Биз сен үчүн дуа кылабыз. Көп ушул комментарий жазып, жакшы пикирди жазып, Карабек жакшы болуп кетесиң деген жакшы дем күч берип, мүмкүн болушунча көбүрөөк пикир жазсаңар, бул да чоң жардам, чоң садака. Ар бир жазып аткан тамгаңарга Кудай сооп жазсын. Ал эми ушул видеону бөлүшүп, туш тарапка бөлүшүп, көбүрөөк таралып, көбүрөөк просмотр алып, көбүрөөк каражат топтолуп калышына дагы
сиздин колуңузда бул мүмкүнчүлүк. Бөлүшүп койгонуңуз чоң жардам. Ошол эле видеого бир класс базып таралуусуна дагы жардам бергениңиз чоң жардам. Ал эми эң чоң жардам намаздарыңыздарда дуа кылып, Кудайга жалынып жалбарып жаткан мезгилде Карабекке окшогон бир туугандарды унутпай дуа кылып койгонуңуз бул андан да чоң жардам. Ал эми чөнтөгүңүздө турган бир аз ырыскыдан 1000 сом болсо ошонун 100 сомун эч кандай кайдыгер карабай, ойлонбой, сиз басып туруп жүргөнүңүз үчүн, мына мен басып туруп жүргөнүмө шүгүр кылып, жанына басып келейли. Басып туруп жүргөнүбүзгө, көзүбүздүн көргөнүнө, жүрөгүбүздүн согуп жатканына, деги эле дем алып аткандыгыбызга, кекиртебиздин тамагыбыз жакшынакай өтүп атканына бардыгына шүгүр кылып, шүгүр жараткан мага ушундай шүгүрчүлүк, ушундай мүмкүнчүлүк бергендигиңе деп жакшылык кылгандан чарчабайлы. Каналда тынбай көргөн үчүн Азамат Байматовду дайым көрөмүн. Көрүп Москва жүргөндөн чыкырдым. Ушу бала келип жардам берсе, бир шифа таап кетер ушу балам деп. Дагы эле чыкырдым. Рахмат ушунчалык убактын бөлүп мага келип ушу көңүлүм көтөрүп ушу балама неме кылып атат. Байматтын немесин дайым көрөмүн, үзбөстөн көрөмүн. Кая жумурай журтум, каалайм халкым. Ушу баламда басы ушу. Бутунан туруп балдардан баш көз болуп, балдар естип жүрсүн деймин. Көптөн санарым ушу. Мен 70 бардым. Үчлөмө ушу баламдын назарынан ар кай жерге барамын, бир шифа табап экенмин деп. Ушу колдон келишинче жардам бергиле, ушу балам басып кетсин. Эки чирде баласын жетелеп, эл астында балам элге кызмат кылсын. Той топурганда терс көрүп бир оксуймун. Жакшы ишти, жаман ишти болот көрүп бир оксуймун. Ушу баламда жакшы болуп кетсе, ушунун кошо жүрсүн, кызмат кылса деп. İçimen ezdemін bir ayta albayмын Құда. Ушу балама Құдайым шипа берсін. Жардамыңа аябай атат такыр колдон келишинче. Равасын экен, баланы органын эни көрбөсүн экен. Күнүзө ушундан зыркайт бар жогум. Бассам турсам деле ушу гаңгиреп калдым. Жолдо таппай калып атам күнү келгенде. Ушу баламдын айынан. Üçten beri tartmağın günüm kalmadı. Eğer şu jardam vermiş balama şu inceye var bir şifa tağıp жақсы olup gelsin. Ballarına baş göz olsun. Çok başına şu balam putuna turup gelse tünü günü bardına patağa atalım. Tapkanlara Kuday bereke versin. Bizge bir vesesleri milyonda versin. Bal çakana nasip kılsın. Tapkanlara bereke versin. Şu videoları görüp kol kavuşkup kolları sungular. Jardam bergile. Nelik memnun ıslanıp ketem seni, canlanıp ketem. Şumray yurt.